Мына ушул тасманы жаратуучулардын бирин эфирге чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто ушул легенда тасмасынын идеясынын автору, режиссер, сценарист жана ушул фильмдин аткаруучу продюсери Чыңгыз Исмаилов. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Чыңгыз. Сиз куттуктайбыз. Аябай сонун чыгармылтыр. Мындай үзүндүлөрүн көрүп эле дароо эле көргүбүз келип баштады. Бизге окшоп аябай көргүсү келип аткан адамдар. Бул тасманы качантан баштап жарыкка чыгарасыздар? Көрө баштайбыз. Рахмат. Биз буйруса 26 январь 2017 жылдан баштап чыгарабыз. Ушунча күттүрүп коесуздарбы бизди бардыгыбызды дебейин. 2 ай бар экен да. Жаңы жылда демек эң алгачкы эле белек болот экен да бардык кыргыз элине. Буйруса ушу жаңы жылдан баштап кыргыз кино көп чыга баштайт экен. Буйруса жума сайынчы. Анан биз ошо 26 январьда очередке турдук. Буйруса негизи бул аябай көп эмгек кетти да, азыр монтаж, музыка, светокоррекция болуп атат да. Жакшы. Негизи эле качан идея келди, качан баштадыңыздар, баягы кандай деп коебуз, репетиция деп айтып коебузбу? Качан чогултуп баштадыңыздар адамдарды негизи эле бүт топту? Түшүндүм. Бул негизи эле ойдон биринчи 2015 жылы Кыргыз Юнион жаштар уюму Кыргызстанды кыдырабыз деген проект жазып, 15 баланы топтоп Кыргызстанды кыдырышканда саякаттап. Анан мен алардын ичинде болчумун. Ошондо Саматбек Ибраев Саякмай Манасчы фондунун президенти ошол саякатты каржылаган. Анан балдар документалдуу фильм тартышты. Бүт көргөнүн тарта беришти. Анан 25-30 мүнөттүк документалдуу кино чыгарып, Кыргызстандын вуздарына коюп чыгышты. Анан жаштар абдан аны жакшы кабыл алды. Ошондо идея пайда болду. Эмнеге биз ушул Кыргызстан жөнүндө бир кооз жерлерин чагылдырган художественный фильм тартсак болбойт депчи. Ошондо идея келип, Самат байкеге айтсам, чын эле болот, анда сценарий көрсөт, анан карап көрөбүз дегенде мен отуруп жаза баштадым. Дагы бир бала бар болчу, аны мен чакырып, ушундай идея бар десем, ал бул жетишсиз болуп калат, тарыхый легендаларды дагы чагылдырыш керек деп идея берди. Анан ошентип 3 ай сценарий жазылды. Ошондо январдын ортосунда баштасак, июльдун ортосуна чейин даярдык көрдүк. Анан июльдун ортосунан баштап октябрдын аягына чейин тарттык. Даярдыктын өзү эле аябай көп убакыт алып коюптур да. Көрсө, киноиндустрияда даярдык съемкага караганда көп убакыт алат экен да. Жакшы. Ушул фильмдин каражаты тууралуу сүйлөшсөк, каражатына ушунча 17 миллиондон ашык акча кетиптир деген сөздөр болот. Ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ал деген биринчи биз кинону баштайлы дегенде чоң элдерден бат алалы деп чай бергенбиз. Ошондо 17 миллион деп чыгып кеткен да. Анан кийин дагы бүт эле журналист болобу, ким болобу, именно бюджетти айтышат да, 17 миллион деп чоң көрүнөт окшойт. Чоң көрүнөт? Анан чынында бул божомолду айтылат да, мындай точно тактап ушунча акча кетти деп биз айта албайбыз. Бул чынында точно эсептелине элек да. Бирок божомолдуу түрдө ошончолук сумма кетти. Ушул идеянын автору сиз болгон экенсиз. Анан эмне үчүн аталышын легенда деп койдуңуздар? Биз деген бул кинону кыргыздар эле көрбөсүн, чет элдиктер дагы бул СНГ көрүп, Кыргызстандын кооздугуна суктанып, туристтер келсин деген ойдо орус тилде легенды деп тартып, Жет областтын бүт жакшы жерлерин тартып, тарыхый уламыштарды дагы чагылдырганда, ошо орус тилинде тарталы деп легенды деп аталды да. Бирок ушул эле учурда биз профессионалдуу түрдө кыргыз тилине которуп, орус тил менен кыргыз тил одновременно чыгышат да кинотеатргачы. Биз мынтип ойлоп атабыз. Возможно, Космопарк бир эле кинотеатрда орус тилинде чыгат, калган кинотеатрларда кыргыз тилинде чыгат. Ошо кыргыз тилинде уламыштар деп аталат да. Уламыштар деп калдыңыз, баягы сөз түрдө ар бир областтын негизи эле уламыштар көп кыргыз элибизде. Анан кийин аларды да такташ керек да, чындыгында эле ошондой болгонбу деп билсеңер, сөзсүз түрдө баягы тарыхчыларга балким кайрылсаңыздар керек. Ал жагын кандай кылдыңыздар? Көп эле убакыт кылса керек болсо керек ал такталганга. Мындай да, негизи эле уламыштар бул элден элге, ооздон оозго калган бир жомок сыяктуу эле
нерсе да. А эгерде тарых дегенде бул уже ученыйлардын изилдөөлөрү керек, фактылар керек. Биздики темабыз свободныйраак. Ошондуктан биз корккон жокпуз да көпчү. Албетте тигил профессионалдуу художнигибиз бар болчу, Касым Исмаилов. Ал уже байыркы кыргыздар кандай кийинген, кандай тиричилик кылган, ошонун баарын көрүп, бизге жакшы кеңеш кылып, бүт бардыгын жазып атты да. Уламыштар дегенде эле жанагы мунараны баарыбыз көрдүк окшойт, жүзүн жөргөмүштү көргөндө эле баарыбыз түшүнүктүү болду окшойт. Ошо окшогон бардык областтардын бирден уламыштарын коштуңуздар окшойт. Атайын ошо кыргызстандыктарды биз тарынтып албайлы деп 7 областтан 7 уламышты алдык да. Мисалы үчүн Нарындан Ташрабат, Оштон Сулаймантоо, Сарычелектен, Жалал Абадтан Сарычелек, ушундай. Жакшы. Айтсаңыз, канча деген бийиктикте тартылыптыр, үстүдөн тартылыптыр. Баягы ар кандай техниканын өнүгүүсү да бул дагы чанан. Мен ойлойм, азыр кыргыз киносунда жок бир техникаларды колдонгон окшойсуздар да. Буюрса ансек деле болот. Негизи эле Кыргызстандын кооздугун көрсөтүш үчүн бул биринчи иретте суулар, тоолорда. Анан аны квадрокоптер деген дрон бар. Ошонун эң акыркы поколениясын алып учурдук да. Ошо 3-чү бар, анан 4-чү бар да. 3-чү, 4-чү фантом бар. 4-чү алдык. Демек, жаңы техникалар менен сөз түрдө тартыптырсыздар. Биз ошо техниканы арендага албай сатып алдык да көп учурда. Анткени биз арендага алганда андан да көп акча чыгып кетет. Бирок кийин баары кайра керек болот да. Ушу кино жаатына кирип алдыңыз, дебютант болуп атасыз. Дебютант болгондо эле ушундай чоң теманы алган экенсиз. Буюрса эми бул биринчи жана акыркы тасмаңыз болбойт да, туурабы? Буюрса ушул тасма жакшы болуп кетсе, дагы тартабыз деген ойдо да. Бул теманы биз алганда биз оңой көрүнүп эле, мындай жаштык кылып эле алып алыптырбыз да. Чын айтканда даже чоң тажрыйбалуу режиссерлор алгандан коркот экен да. Коркот деп айтканда эмес, эми чоң проектидей көрүнүп, анан чоң даярдык менен киришет экен да. Биз болсо башта эле тартып салдык да. Жаштар ошенткен жакшы болот. Курч болуш керек, курчтуу мамилелер бардык нерсеге, жакшы нерселерге жеткирет деп коет го. Ошондой болуңуз ылайым эле, ушул мүнөзүңүздү жазбаңыз. Ал эми ушул тасмага актерлорду кандай критерийлер менен тандадыңыздар? Биздин ушул эң главный актерлорубуз 7-8 актер да. Биз профессионалдуу жагынан карап, башкы каарманды көп издедик. Анткени ал билими бар, интеллигент, шаардык бала болот. Кыргыз жерин сүйгөн. Бирок ошол эле заматта ал Кыргызстанда өз потенциалын кантип көрсөтүштү, чыгарышты билбей, ойлонуп жүргөн кезинде сүйлөшкөн кызы Америкага чакыруу келди деп, Америкага кетмей болушат да. Анан акыркы учурда бала кетпей, кыз менен урушуп кетип, кыз өзү кетип калат. Анан ушул темада Кыргызстанды саякаттап, бүт кооз жерлерин ролик интернет аркылуу жөнөтөм деп, анан балдар менен жөнөйт саякатка. Ошол интеллигент баланы табыш кыйын болду. Бир учурда даже мени ошол роликко көрүшкөн, бирок мен анчалык тажрыйбам жок. Ошон үчүн мен кой деп турайын дедим. Анан ушу Адилет Усубалиевди тандап алдык. Анткени бул фактурасы дагы, ошо сүйлөгөн, жүргөнү дагы окшош келет. Рахмат. Аябай жакшы маек болду. Маегиңиз үчүн рахмат. Бул тасмаңыз ушундай өзүн өзү актаган дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги тасма болуп, сизге ушундай кыргыз элине ушундай салым кошкон, өнүгүшүнө салым кошкон, туризмдин өнүгүшүнө салым кошкон. Мен эки сөз айтпайынчы. Жакшы тасмалардан болсун. Биринчи иретте ошол бизге ишенип, каражат бөлүп берген Саматбек Ибраевге чоң рахмат. Андан сырткары ушул устатым болуп, режиссер, постановщик, ушул кинонун чоң бизге үлгү көрсөткөн Мурат Мамбетов, режиссер, постановщик агайыбызга рахмат. Анан ошо бүт биздин съемочный команда, анткени биз 7-8 бала болуп, бир үйдө ошо 1 жыл жашадык да, кинонун үстүндө иштепчи. Ошо Рахат, Дастан, Илгиз, Жаныш бардыгына рахмат. Сизге да рахмат, келип кеткениңизге чоң рахмат. Кинолоруңуздар эң жакшы кинолордон болсун. Рахмат, келип туруңуз. Рахмат.